албетте маалымат каражат булактарында ошондой сөз чыгып кетти. Бишкек, айрыкча Бишкек шаарына кирген бардык жарандардын колунда справка болуш керек экен. COVID-19 анализ тапшырылган, анысы жок кирбейт деп кээ бир жетекчилердин орун басарлары ушундай брифингде өздөрү мындай маалымат берип алды да. Мен ойлойм, бул туура эмес. Мындай маалыматты таркаткандар албетте жоопкерчилик каралыш керек. Урматтуу депутаттар, өкмөттүн штабынан же өкмөттөн бир мындай чечим кабыл алынган эмес. Мен өкмөт башчысы менен да сүйлөштүм. Бишкек шаарына келеби, Ысык көл облустун территориясына киреби, мунун баардыгы мыйзамдуу жол менен кирип чыкканга жол берет. Бүгүнкү абалдын негизиндеги мыйзамдын алкагында кирип чыкканга баардык нерсе жол берет. Колунда жанагындай справка болуш керек, COVID-19 өттү деген. Бул туура эмес маалымат. Мына ошону да мен белгилеп кетет элем.